Ош шаарында жаңы домдордун арасында популярный болгон мына ушундай Рамазан аталышындагы көк домдон сатыла турган 3 комната квартира чыкты. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Бул домду адамдар сыйлайт, баалайт. Бул домдо жашаган адамдар кайра башка домго кеткиси келбей калат. Өтө жакшы домдордун бири. Рамазан деп коет. Бул жак азыр жүрсөңүздөр жаңы мост. Бул жака жүрсөңүздөр Аль-Бухари мечити, Алайская көчөсүнүн эле мына сол тарабында Рамазандын домун көрө аласыздар. Ушул домдо 3 бөлмөлүү квартира сатылат. Чыгып барыңыздар. Достор, сатыла турган 3 бөлмөлүү квартирага келип калдым. Мага жаккан жери квартирабыз 3-чү этажда жайгашкан. 4-чү этажда тугандар. Азыр адашып кеттимин. 4-чү этаж. Мына жак мощный жанагындай бекем бронированный эшик коюлган. Ушул жерден кирсеңиздер квартира башталат. Квадратурасы техпаспорт боюнча 98. Фактически андан деле көп чыгып калат. Ошол 4-чү этаж. Азыр бир аз адашып кеттим. Эми кандай кылайлы? Мына залдан баштай берели. Техпаспортту колумда, суу, свет, газ, отопление баары иштейт. Азыркы учурда мен залда турам. Мына жакта чоң өзүнүн балкону дагы бар. Техпаспорт боюнча 98, мына балкондорду кошкондо фактически андан көп чыгып калат. Ошо 100дөн бир аз өтүп калат квадратурасы деп эси мага маалымат берди. Буюм тайымдардын баары калат, эч нерсе кетпейт. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бул ошо мен жана айткан балкон. Бул жак Середом, нар жак Корона, жаңы мост, Пекин сода борбору, Рамазана. Тынчтык дегеним. Кыскасы тынч экен да мына. Эч кандай бир ызы-чуу болгон жок. Айнектер ачык эле турат. Дагы бир жакшы жери полный буюм тайымдар калат. Холодильник полный калат экен. Эми жүрүңүздөр. Бул жак ошо детский комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү деп коебуз. Бул жака өтсөк спальный. Мына байкасаңыздар. Анан мындай күн да канча тийбейби билбейм. Мындай салкын болуп атат. Же күндүн табы кайтып калдыбы уже билбейм. Салкын экен да. Жакшы. Так, бул жак душ барыңыздар билесиздер. Стиралка бүт бардыгы калат. Мына ал жакка өтүп келсек, ажаткана. Эми баасына келели. Баасы канча дей турган болсоңуздар, так, $105,000 бул сатылуучу квартира бааланды. Анан түшүрүп берет. Бул жөн эле айтылыш баасы. Ала турган реальный адам болсо түшүрөбүз да биз деле ушундай деп эс азыр айтты. Аракетти кылыңыздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктап сиздерге ийгилик каалайм.